Бүгүн мамлекет башчы Садыр Жапаров балдарга кам көрүү системасын чыңдоо максатында 550 социалдык кызматкердин штаттык ордун түзүү боюнча жарлыкка кол койду. Ага ылайык социалдык кызматкерлер райондордо, шаарларда балдардын укуктарын коргоо жана аларга кам көрүү боюнча иштерди алып барышат. Бул жарлык боюнча эл өкүлдөрү пикирин билдирет. Жерлерде жолукканда шайлоочулар менен эле эң көп ушул тармакта да суроолор болуп атат да, социалдык тармакта. Бул ошол мисалы балдардын укугу, пособиялар маселеси, бүгүнкү күндөгү алыс жердеги мектептеги балдардын билим алуу тармагы, ооруканалардагы биздин ошол барып ооруканага дарыланам деген биздин жарандарды маселелери көп айтылат да. Ошол тараптан да ушул көйгөй маселе президенттин көңүлүнө катуу тийсе керек. Ошондуктан бул указ менен чыгарган жарлыгы мен колдоймун. Эң биринчиден ошол айыл жергесиндеги социалдык шарттар оңолуп түзөлсө, жаштардын да бүгүнкү күндө ошол айыл жергесинде калышы, биздин калктуу коңуштардын байышы ошол жердеги эң биринчи этап деп мен эсептейм да. Бул жакшы нерсе. Ошондуктан ички миграция да токтойт, сыртка чыккан биздин миграция да токтойт. Социалдык бизде мисалы бүгүнкү күндө 65% эл бул айыл жергесинде жашайт. Алардын да бүгүнкү күндө мына үйлөрүндө муздак суу, ысык суу болуш керек. Ошол канализациялар, инфраструктура деп коеюнчу, айыл жергесинде да болсо, ойлойм, жаштар да башка жака мындай ички миграция, сырткы миграцияга кетпейт да. Ошол үчүн бүгүнкү күнү президенттин да көңүл буруп атканын мен колдойм. Бул туура маселе деп ойлойм. Анча-мынча штаттарды көбөйт берсе деп болот болчу сөзсүз түрдө. Социалдык кызматкерлер боюнча бир нече жолу мен палатадан көтөргөнмүн, жана бизге кайрылган Нокат районунда штаттар жетишпей атат деп. Азыр жаңы эле окудум, президентибиз Садыр Нуркожоевич 550 штатка бериптир, аябай сонун болуптур. Кудайым буйруса дагы аяктагы жумуштарга да жумуш ишине жеңилдейт, элге дагы жакшы болот. Бакыт мырза, саламатсызбы? Бакыт мырза, Азыр 5 мүнөт жыйын кимдин азыр деле президент Садыр Жапаров жыйынга күтүп аттылар, азыр кирип чыгайлыңыздар, Значит, президент кабыл алса жакшы болгон болот. Ал киши баары үстүнөн көрүп турат. Буга чейин сиздерге деле кайрылуулар болчу беле ушул социалдык кызматкерлердин жетишсиздиги боюнча? Да, эми баягы айлык маянасы боюнчабы? Штаттык бирдик түзүлдү. Азыр эми ошол 550 штаттык бирдикте кызматкерлер балдардын укугун коргоо боюнча иш алып барат экен региондордо. Жакшы. Президент кабыл алган болсо, значит, туура чечим болгон болот. Биз колдойбуз президенттин чечимини. Эми негизи бүгүн президенттин койгон бул социалдык кызматкерлер боюнча өтө туура деп ойлойм. Анткени биз эл менен барганда бул эл арасында дайыма айтылат. Ошондуктан санын көбөйтүү бул туура маселе. Эми элге албетте жардам болуш керек да.